Урматтуу достор, биздин каналга жазылып кызыл подписация кнопкасын баса кетиңиз. Бүгүнкү тема өтө маанилүү. Кашмир Индиядан суроо. Абдан белгилүү болгон PUBG аттуу оюн болуп, ал дүйнө боюнча таркалып жатат. Бул оюнга көпчүлүк аябай берилип кетишкен. Көпчүлүк күн сайын ойнойт. Көпчүлүк күн сайын ойнойт имиш. Жакында ушул оюндун жаңыланган версиясы чыкты. Жана анда оюнчу күч топтоо үчүн бутка сыйынуусу керек. Бул оюнду ойноо ширк жана арам болобу же бутка сыйына турган бул сыяктуу оюндарды мусулмандар ойносо болобу? Ушул сыяктуу суроо Абдуллахтан. Суроо Нью-Джерси, Америкадан дагы келген. Видео оюндарды ойноо мүмкүнбү? А дегенде экинчи суроого кийин биринчи суроого жооп беребиз. Видео оюндары тууралуу айта турган болсок, өткөн кылымда өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Эсимде, жаштык кезимде мындан болжол менен 25 жылдар мурун ушундай видео оюндар болот эле. Ага акча төлөп, экрандагы машинаны бир нече мүнөткө башкарат элек. Биз ал оюндардын фанаты эмес элек. Болгону бир нече жолу ойногонбуз. Кишиге жакшы маанай тартуулай турган мындай оюндарда менимче эч кандай жамандык жок. Бирок убакыт өтүшү менен көрүп жатабыз. Көп нерселер өзгөрүп жатат. Видео оюндарына болгон өкүмдөрдү окусак билебиз. Тилекке каршы көптөгөн видео оюндары арам. Себеби ушундай көптөгөн видео оюндар исламда тыюу салынган нерселерден куралган. Бир нече мисалдарды келтирейин. Мисалы, көбүнчө адам өлтүрүүчү оюндар болуп, анда сиз канча көп адам өлтүрсөңүз, ошончо көп очко топтойсуз жана жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгүңүз да көбөйөт. Атайылам адам өлтүрүү болсо, исламда экинчи күнөө кабира болуп эсептелет. Дагы ушундай оюндар бар. Анда желмоозга сыйынышат. Бул болсо исламдагы 3-чү күнөө кабирадыр. Дагы ушундай оюндар бар. Анда исламга ачыктан ачык чабуул жасалат. Оюнда эгерде сиз Меккени жардырсаңыз 2 очко, Мадинаны жардырсаңыз 3 очко аласыз. Айрым оюндарда болсо, мусулман өлкөсү башка диндеги өлкө менен согушат. Мындай оюндарда адатта мусулман өлкөсү күчсүз болуп, эгер сиз мусулман өлкөсүн жеңсеңиз, оюнду жеңип чыгасыз. Мындай түрдөгү исламга каршы келген оюндардын баардыгы арам. Дагы бир оюндарда уяттуу көрүнүштөр бар. Негизинен көптөгөн авто оюндарда жарым жылаңач кийинген, уяттуу кыймылдарды кыла турган кыздарды көрөсүз. Оюнга болгон этибарды арттыруу үчүн спортко байланыштуу болгон оюндарда жарым жылаңач болгондор кездешет. Ушу менен бирге эле кумар ойноло турган, арак ичиле турган оюндар бар. Бул оюндардын баардыгы арам. Сиз чындыгында ичпей жаткан болсоңуз дагы, оюнда ушундай кылууңуз оюндун арам экенин билдирет. Бул жаштарды исламдан алыстатат. Өкүнүчтөр болсун, өтө көп мусулман ата-энелер өздөрү мындай оюндарды балдарына сатып алып беришет. Алар өздөрү буга кайдыгерлик кылып, бул болгону оюн го, мунун эмнеси жаман дешет. Балам чындыгында ичкен жок, адам өлтүргөн жок, бул болгону оюн, мунун эмнеси жаман. Мындай ата-энелер чындыгында балдарын исламдан алыстатып жатат жана алардын жашоосун ойрон кылып жатышат. Эгер чыныгы күнөөлүүнү табуу керек болсо, бул ата-энелер, балдар эмес. Азыркы мезгилде ата-энелер балдарынын тынчыраак болушун каалашса, телефон беришет. Ошондо бала телефон менен алек болот жана ата-энелери каалаган иштерин кылуусу мүмкүн. 4 жашар балага телефон берип, менин балам телефон башкара алат деп сүйүнүшөт. Бул чынына келгенде сиз балаңызды бузуп жатасыз. Жаш баланын телефонду иштете алуусунун эмнеси жакшы? Чоңоюп өзүнө керек болгондо оңой эле үйрөнүп алуусу мүмкүн. Балага телефонду берип, арам болгон оюндарды коюп берүүнүн эмне кереги бар? Эгер бүгүнкү оюндардын көбүнө карасак, алардын көбүндө музыка бар. Музыка болсо исламда арам. Most of them have got music. Music is haram in Islam.
Эгер көптөгөн оюндарды өзүңүз анализ кылсаңыз, 80 же 90%. Мен анык анализ кылып көргөн эмесмин, бирок кыйыр жол менен же түздөн түз арам нерселерге алып барат. Мындай оюндарга албетте тыюу салынуусу керек. Перзентиңизди да мындай оюндардан сакташыңыз керек. Биринчи суроодогу PUBG оюнуна кайта турган болсок, негизи PUBG сөзүнүн мааниси майдандагы белгисиз оюнчу маанисин билдирет. Көпчүлүк бул оюндун оюнчулары муну билишпесе керек. Бирок мен бул оюнду ойнобойм. Акыркы апталарда бул жөнүндө өтө көп талкуулар болгону үчүн мен бул оюн жөнүндө маалымат топтодум. Бул оюн бүгүн дүйнөгө кеңири таркалган оюндардын бири. Оюн 2017 жылы март айында 3 жыл мурун тест режиминде колдонууга чыгарылган. Толук режимде болсо ушул жылдын декабрь айында чыгарылган. Тактап айтканда, оюн 2 жыл алдын чыккан. 2019 жылда болсо оюн эң көп сатылган болуп, азыркы убакка чейин 60 миллион жолу сатылган. Мобилдик телефондордун өзүнө эле 600 миллиондон артык жүктөлүп алынган. 600 миллион жолу. Бул болжол менен дүйнөнүн 8% калкы дегени жана бул болжол менен ар бир 3-чү бала бул оюнду ойнойт. Жана ар бир 3-чү бала бул оюнду жүктөп алат дегени. Бул оюн негизинен адам өлтүрүүнү өз ичине алган болуп, канча көп адам өлтүрсөңүз, ошончо көп очко топтойсуз. Жана белгилүү бир убакыттын ичинде оюнда өзүңүздү сактап калышыңыз керек. Оюнда тирүү калган эң акыркы оюнчу болсоңуз, демек сиз жеңүүчүсүз. Бул оюнду бир адам же болбосо жүздөгөн адамдар ойношу мүмкүн. Онлайн досторуңуз менен 2 киши же болбосо 3 кишилик топ болуп ойношуңуз мүмкүн. Эгер сиздин тобуңуз тирүү калса, сиз жеңүүчүсүз. Буга окшогон көптөгөн оюндар адамды исламдан алыстатат жана арам болот. Эгер намаз убагы кирсе дагы балдар оюнду ойногондорун токтотушпайт. Жана намазды өткөрүп жиберишет. Же болбосо намаз убактысын такап окушат. Булардын баары инсанды Аллахтан алыстатат. Буга окшогон оюндар мусулман балдарына эле эмес, башка дин балдарына дагы жаман таасирин тийгизет. Ушундай программалар бар. Алар балдарды PUBG'ге байланып калышы үчүн чыгарылган. Суроодо болсо PUBG'нин акыркы 2020 жылда иштелип чыккан версиясы боюнча суралып жатат. Бул жаңы версияда оюнчу куралдарга ээ болуп, оюнду улантуусу үчүн бутка сыйынуусу керек. Бул болсо ширк болуп күнөөлөрдүн эң чоңудур. Адам өлтүрүү экинчи күнөө кабира. Мына, күнөө 2 эселеп чоңоюп жатат. Албетте бул таптакыр арам. Адам өлтүрүү музыка жана уятсыз көрүнүштөрдөн тышкары кошумчасына бутка сыйынуу бул арам. Албетте, биз ата-энелер өтө олуттуу карашыбыз керек. Бир эле PUBG'ге эмес, андан башка дагы ушуга окшогон оюндарга уруксаат бербөө керек. Эгер исламга каршы келбесе, кээ бир оюндарга уруксаат беришибиз мүмкүн. Аз сандуу болсо да исламга каршы келбеген оюндар бар. Эң жакшысы, эгер оюндарда исламга каршы келе турган нерсе бар экенин сезсеңиз, оюнду ойнобогонуңуз жакшы. Мен мусулман ата-энелерден мындай оюндарга кайдыгер болбошун жана балдарга ойнотпосун суранам. Сиз балаңыздын өмүрүн талкалап жатасыз. Ошондой эле өзүңүздүкүн дагы. Себеби бейишке кирүүбүздүн эң негизги амалдарынын бири бул дүйнөдө артыбыздан кала турган, артыбыздан дуа кыла турган такыба перзенттерди тарбиялоо. PUBG оюнунун шарттары таптакыр арам. Айрыкча бутка сыйынуу абалы арам. Ошол себептен мен мусулман ата-энелерден жана балдардан бул оюнду ойнобосун жана алыстоосун суранам. Previously there are many fatwas that it's haram. Now after the new version where there is glorifying the idols, including idol worship,
It's totally haram, and I request the Muslim parents and the Muslim children stay away from it and don't play this game. Бул маалыматты башкаларда көрүп тобо кылышын кааласаңыз, видеого класс басып жана досторуңуз менен бөлүшө кетиңиз. Чоң рахмат.